Президент Садыр Жапаров Ош облусунун Чоң Алай районунда Кичи жана Улуу Памирдин этникалык кыргыздары үчүн жаңы шаарчанын курулушуна капсула салды. Буга чейин апрель айында Садыр Жапаров Памирде калган афгандык кыргыздарды көчүрүп келип жайгаштыруу үчүн болжолдонуп жаткан турак жай курулушунун долбоору менен таанышуу учурунда тийиштүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берген. Анын алкагында Кашка суу айылында Бурган суу тилкесинде 30 гектар жеке турак жайларын жана социалдык объектилерди курууга трансформацияланган. Бул аймакта турак жайлардын 275 орундуу жалпы билим берүүчү мектептин, салмак сактоо объектилери жана башка социалдык объектилердин салынышы пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн, ошондой эле айрым объектилердин курулушу Асанабил коомдук кайрымдуулук фондунун көмөктөшүүсүндө жүргүзүлөт. Мамлекет башчысы жергиликтүү тургундардын алдында сүйлөп жатып, афгандык кыргыздарды жыл аягына чейин тарыхый мекенине көчүрүп келүү ниетин дагы бир жолу белгиледи. Бул маселе анын жеке көзөмөлүндө экенин эске салды. Айтымында бул жерде келечекте 300-400 үй памирлик кыргыздар жагымдуу шарттар менен жашай алгыдай курулат. Президент чогулгандар менен баарлашып, алар турак жай жана жер көйгөйлөрү, автотранспорттук логистика, ичүү суу маселелерин көтөрүп, социалдык мүнөздөгү маселелерди чечүүнү тездетүүнү өтүнүштү. Садыр Жапаров жергиликтүү калктын суроо жана каалоо тилектерин угуп, жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында райондордун акимдеринин ыйгарым укуктары кеңейе турганын эске салды. Муну менен жергиликтүү калкты тынчсыздандырган көпчүлүк маселелер жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган жетекчилеринин деңгээлинде ыкчам чечилет. Алдыдагы парламенттик шайлоого байланыштуу суроолорго жооп берип жатып, мамлекет башчысы ар бир мамлекеттик органдын алдында шайлоо жараянынын таза жана ачык өтүүсүн камсыздоого катуу талаптар коюлаарын өзгөчө белгиледи. Шайлоо боюнча мына бардык шартты түзүп бердим силерге. 36 республика боюнча бир мандаттуу округтан чыгат. Түздөн түз өзүңөр шайлайсыңар. Андан сырткары 54 партия менен болуп атпайбы? 36 бир мандат. 54 дагы партияны шайлайсыңар, мурункудай партияны эле шайлап койбойсуңар, жалгыз эле. Ичинде 54 адамдын кимисин кааласаңар ошогону бересиңер. Түшүндүңүздөр, Мына эми мындан кийин жаңы барган парламентти чимкирик деп атай албайсыңар. Бирөөнү дагы. Кимди чимкирик десеңер, өзүңөрдү өзүңөр чимкирик деген болосуңар анда. Ушундай шарт түзүп бердим, эми калганы өзүңөрдө. Сатылбагыла, сатпагыла добушуңарды. Бардыгына установка беремин. Аким, губернатор, начальник УВДларды, бүт кабинет министровду, бир дагы госслужащий бир партияга же одномандатныйдан бир кандидатка иштебейт. Ким иштесе арызын жазып кетет, же болбосо сразу жумуштан алабыз биз.